Ассаламу алейкум достор. Бүгін бізде эксклюзивный выпуск. Себебі неге десе, атайын Бек Даңқанаев, статус магазин основатели, менен жақын досым. Ешкім таныш жоқ кезде, ошол магазиндерди ачып, личный бренд кылып, ешким личный бренд кыл элек кезде. Ошол убакыттан бери азыр 2 жыл өттү. 2 жылдын ичинде Бекте, менде көп нерсе өзгөрдү, проекттер өзгөрдү дегендей. Как раз таки азыр ошол жаңы проектти көздөп, бир Кыргызстандан бир прорыв кылалы деп, ана Алматыга атайын анализге келгенбиз. Кытайдан товар алып келиш уже жеңил боло баштады да. Каждый өз ордунда туруш керек экен да. Предприниматель өзү маркетолог болуш керек. Азыр бар го, мына Кыргызстан ичи бир 30-50 магазин ачмакка жөн кудурет жетет. Так, достор, туугандар, бүгүн азыр бул жакка атайын ушундай вид менен Бектин негизи эле бизнестеги анан өзүнүн жеке жашоосундагы айтылбаган нерсе бар, айтылган нерсе бар деп ошонун баарын азыр ачыктап биз эле сүйлөшөлү. Менимче Бектин азыркы кылып аткан иши, азыркы кылып аткан ачып аткан проекттери, магазиндери, ким менен жүрөт, мисалы, чөрөсү бардыгына кызык да. Ошол боюнча толук разговор кылалы. Азыр эң биринчи вопрос. Башында сен ошол 15 000 сомдон башталган бизнес деп неме кылбадык беле, билесиңби? Ошол барып спортивный магазин кылдык ортодон. Андан кийин уже экөөбүздүн контракт бүтүп, өзүнчө жолго түштүк дегендейчи. Ошондон кийин сенде эмне өзгөрдү? То есть кайсыл проекттерди кылдың, корабльдин рулун кайсыл жака бурдуң, то есть азыр кайсыл жака кетип баратасың? Ошол жөнүндө айтып берсең. Биз 2023-2024 Кубайкос почти тыгыз иштештик. Спортивный вот 2 шопту селом айтканда рынокто почти топ-1 катарына кирди да, бир убактачы кирди. Жакшы оборотторду кылдык, жакшы цифралар болду. Анан уже 2024-2025 аягы ошол именно рынок уже потолокко жетти да, спортивный немесичи, мындайча айтканда. Адам ушундай бир моментке келип калат экен. Өзүнүн какой-то койгон пландары бар, планкалары бар. Ошого жеткенден кийин дальше эмне кылам деген вопрос болот экен да. Өзүм дагы ал убакта жаңы точка алгам, уже Кубами иштешип бүткөнбүз. Биздин проект селом айтканда, мындайча айтканда, мощный чыккан. Во время 10 миллион оборотту койгон бир точка менен жапканбыз да. Бирок ал убакта селом айтканда Ошто, Жалал Абадта, Ысык көлдө 6 филиал бар болчу. Бирок ошол оборотту биз бир магазин менен жапканбыз. Берки магазиндер кичинекей болгондуктан чоң объем бере алган эмес да. Мен аларды мындай количество катары эле ачып кете бергем. 2025 селом айтканда 2025-тин аягы жаңы направленияга кириш керек болуп калдым деп айтканда, жаңы направление болгондо именно ошол ритейл сферасында эле мужской одежда болобу, мисалы, ошол сферада эле башка категорияга өтүш керек болуп калды да. Өзүм бир ай, 2 айдай анализде жүрдүм, ойлондум, мындай. Алматыга чыктым, Өзбекстанга чыктым, анан Кытайга чыгып келдим, Турцияга чыгып келдим. Сен айтпайсың, спортивныйдан полклассикага өтүп кеттиң да, мисалы, статус менен өзүнчө бир башкача бир жарып кирдиң го? Ооба. Ошонун переход эмне болду, мисалы? Спортивныйда жакшы кетпей калдыбы, то есть емкость рынка деген нерсе бар да, мисалы. Кыргызстанда бизнес билесиңби, андай 3 жыл жакшы кетет, анан 3 жылдан кийин төнөт, кайра башкага өзгөртөсүң, ушинтип кете берет го? Мисалы, ошондой период болду, короче, сенин причинаң кандай дейм да? Менин причинам ал жерде биринчиден объем рынокто мелкий магазиндер көбөйүп кетти да. Мындайча айтканда, Кытайдан товар алып келиш уже жеңил боло баштады да. Бир 500 000 миллион акчаң болобу, бир 5-6 миллионго чейин спортивный магазин ачып кетиш оңой. Менин кылып аткан жанагы 10 миллион деп көрсөтүп аткандары менин подписчиктериме, менин өзүмдүн эле жакындарыма жеңил көрүндү ошол цифраларчы. Жеңил көрүндү. Бек кылып атса мен деле кылам деп бардыгы ачып ачышты. Анан кийин менде ушундай ой келди да. Жаңы запуск кылып, бир жаңы полкласска, casual сферасына кирип көрсөмбү депчи. Жок, casual деген эмне идея дейм да, каяктан келди, то есть мисалы мындай эмес да, могул бир нишаны тандасаң ошол алып кетет дегендей уверен эмес болбой каласың го, уверенность келбейт го. Сен ошондо уверенность. Мен ачыгын эле айтайын, мен ачыгын айтканда бул жерде мен билчү эмесмин, өзүм полкласска кийинип да жүрчү эмесмин ал убакта. Бирок ачыгын айтканда бул жерде риск болду, чоң риск болду. Мен вообще 7-8 миллиондой акчамды мындайча айтканда, если эртең банкрот болом десем да ошол нерсеге даяр болуп кирдим да. Биринчиденчи ачыгын айтканда 100% көзүм жеткен жок. Болобу же? Да, 30% көзүм жетти. Если болбой кала турган болсо, спортивный магазин кылып берем, айла жок. Эгер мен если спортивный магазин менен киргенде, может банкрот болмокмун. Анткени уже объем, рыноктун объему уже достаточно болуп калган спортивныйдачы. Статус деп ачканыбыздын бирден бир себеби, биз статуска случайно эле кирип калган жокпуз. Мындайча опыт болгон ага чейин 3 жыл. 3 жылдык опыт менен 3 жылдын ичинде мен примерно мындай чисто минус кеткен акчамды эсептесем, примерно бир 10 миллиондой жөн эле банкрот болгом да. Мындайча айтканда 10 миллиондой акча жөн эле
магазин ачканда же болбосо туура эмес мындай кассовый разрывдар болгон ошол убактачы ошогул опыттар чогулуп анан кийин накопительный эффект деп коет го. Опыт чогулат, анан кийин уже 8-чи точка, мисалы жаңы точка чыкканда уже көп жактан опыт болуп калды. Расходторду минус кылдык, ошол эле убакта маркетингди да жакшы изучать этип калганбыз. Мындайча айтканда полный алган илимдерди, билимдерди, опыттарды именно ошол полклассика жака жумшадык да. Эгер мен новичок болгондо 1 жылдык банкрот болуп калмакмын полклассика нишасына кирипчи. Башында бир 4 ай, 5 айга минуска иштедик. Жок деген ай сайын бир 500 миң миллиондон баштап минус кетти да, мындайча айтканда только минус башындачы. Элдер ойлошу мүмкүн мындай камера артында полноценный оңой көрүнөт. Товар алып келдиң Кытайдан, Турциядан, илип койдуң витринага, саттың деген нерсечи. Бирок бул болбойт экен. Эгер чоң пландарың, чоң максаттарың болсо, шашпаш керек экен да. Скорости коюш керек экен, бирок шашпаш керек экен деп ойлоп коет. Ошондо шашпай баттаттанбы? Мындай мындайча айтканда кандай десем, ушул нерсени өзү көп түшүнө бербейт да. Мындайча айтканда мындай чоң акчалар бар го, мындай чоң машина, үй, мисалы адамга керектүү, мисалы бирөө бех айдап жүрүшү мүмкүн. Мен деле 1 жылда бех алышым керек, короче, болбосо 3 айдын ичинде ушундай нерсе кылышым керек деп основной фокусту ошо бехага эле коет дагы, бул жактагы эмеси калып кетет жумушучу. Анткени фокус ошол эме болот атпайбы, бир Акча. Эми полноценный негизи акча табыш керек. Бирок сен жумушуң стабильный болбоюнча бир 3 жыл. Мен азыр ушундай эме приоритетке өттүм. Магазин хотя бы бир 3 жыл стабильный доход алып келгенден кийин, анан кийин акчамды чыгарып баштайм. Жок деген 2 жыл стабильный доход алып келип берип, анан акчаны уже өзүнчө чыгарып баштайм жакшылапчы. Ага чейин магазин өзүнүн системасына, өзүнүн командасына, селам айтканда клиентке, ошол эле магазинге жакшылап фокус коюп, бизде бар ушундай магазиндер бар. Өтө чоң оборотторду кылат, бирок арты минуста. Менде деле ушундай точкаларым бар да, азыркы учурдачы. 1-2 точкам бар, оборот жакшы, бирок өзү менен өзү эле болуп кетет. Мына чистый прибыльга келгенде бир аз эле акча чыгарып каласың да. Мен мына регионго ачкан моменттерде ал жакта азыр региондогу магазиндеримди франшиза кылып, уже сатып жүргөм. Мисалы Оштогу магазиндерим, Ошто 3 магазин бар эле. Ошо Жалал Абадтагы магазин, Каракөлдөгү магазин. Ал жакта магазиндер мындайча айтканда чисто за галочка эле ачылып кете берген да. Кичинекей. Мындайча айтканда 8 филиал дегенде укмушу болот да. Бирок 8-7 филиалың биригип 1 точканын эмесин объемун араң алып берет. Ортодон ошондо сене деле мондай ашып болуп тур да. Мисалы ради мондай звучание бар го, мындай 8 филиал деп айтылыш үчүн ошону мындай тарс ачып койгон эле моменттер болуп. Мен мындай болгон. Көбү ачыгын эле айтайын да, өзүм билбей калгам ал точкаларды ачкандачы. Анткени ошол убакта товар алып келсең, сатып өтө берчү да, мындайча айтканда. Камерага, Инстаграмга чыгарып койсоң эле товар сатылып берчү. Жеңил болчу. Азыр бар го, рынок жылдан жылга күчтүү мындай өтө эме болуп атат, мындайча айтканда өтө көп жумуш талап кылыш керек болуп атат. Мурункудай эмес, товарды алып келдиң, сатылды эмес да. Кийин уже 2-чи жылы билинди да, кадимгидей орлошуп баштады, жана точкаларды жабыш керек болуп калды, сатыш керек болуп калды. Мындайча айтканда өзүм билбей калгам ал точкалар эмне кылып ачып жүргениндичи. Осознание азыр эми келип атат. 1 точка болсо адам ошол жерге укмуш энергиясы жетет да. Бир 4-5 точкага чейин мындай билинбейт, уже 7-8 точкадан кийин уже сен жетишпей каласың, автоматически командаң күчтүү болбосо жетишпейт экен. Мен ошол өзүмдүн бир катам болгон экен, ошол убакта мындайча айтканда команда даяр болгон эмес экен. Мен өзүм да даяр болгон эмес экен ал эмегечи, мындай франшизага, сетке өзүм даяр эмес болчу экен ошол убакта. Азыр билбегендер үчүн эми статус магазини азыр иштеп атат, жакшы иштеп атат. Мисалы маркетинг жагы жакшы коюлган, точка жакшы тандалган, мисалы жүрүп атат да. Мисалы кээ бир көпчүлүк магазиндерге ушул эталон катары, бир мындай үлгү катары болуп, ошолорду туурашып, мисалы ошондой болот да. Сен ошонун артында, то есть мен мындай эле айтайынчы, ачык бергенде банкрот болуп калбаш үчүн эмне нерселерди мындай предпринимательдин, то есть мындай артында жумуш көп да. Мисалычы, может командаң жакшы болду, может там маркетингти козырың ошол болуп калдыбы, же точканы жакшы тандадыңбы, же товарыңдабы кептин баары, же инвесторлоруң барбы, то есть мындай ошонун мындай эмне ключевой нерсе болду дейм да, то есть мындай жакшы успешный запуск болуп кеткенгечи ошол. Успешный запуск болуп кеткенине биринчиден бул менин командамда болду го дейм, эң эле биринчичи. Даяр команда бар болчу. Даяр команда бар болчу. Мен именно мындай буга чейинки филиалдагы, буга чейинки точкадагы жалаң экспертный балдар, жалаң өзүнүн жумушун точно билген. Мен өзүм дагы ошо 2 колдо мындай түрүп эле кирдим да. Анткени буга чейинки каталарымды кылбаш үчүнчү
анткени көп каталар болгон, көп минустар болгон. Полноценный ал убакта деле инвестор болду бизде. Именно ошо статусту ачканда деле иштештик. Биринчиден баягы бизге берген акча инвестордун баягы ишеничин акташ үчүн. Экинчиден ошонун акчасын чыгарып берип, мындай болушу мүмкүн да, мындай көрүп аткан адамдарга статус как пример көбү бизди турашат. Бул эми ачык эле нерсе. Мындай укмуш элестетиши мүмкүн да. Бирок анын артында канча менет жатат, анын артында канча минус болду. Бирок бизде целый мындай до конца деген нерсе бар эле. Ошондо команда Ошо команда дегенде мисалы сенде ошо микшопто иштеген мисалы 4-5 адам бар, уже билет, товарды кантип сатышты билет, камерага кантип сүйлөп чыгышты билет. негизи бар го, именно ошо ритейл сферасында, магазин сферасында не только маркетинг эле болушу мүмкүн эмес да, частичи. Мындайча айтканда бул жерде финансы жактан зависит этет, туура закуп кылгандан зависит этет. Ошол эле туура сатуудан, сервис, мындайча айтканда бул жак бардык жактан биригип туруп анан кийин бир мындай рост кетиши мүмкүн да. Мен мурда бир позиция бар эле, только маркетингди күчтүү кылып койгон, товарыңды жакшы кылып койсоң, соода кете берет деген нерсе бар эле да. Бирок ал позицияда эмесмин азыркы учурда. Статустукун мен азыр карап көрсөм, ошол учурда кандай нерселерди кылганбыз биз. Азыр деле кандай нерселерди кылып атабыз. Вот тура закуп кылыш керек. Тура закуп боюнча айтып берейин, мен Турцияда опыту бар бизнесмен байкелерди деле Турциядан болобу, Кытайдан болобу 5 миллионго, 6 миллионго тура эмес закуп кылгандыктан магазини токтоп калган да. Маркетингди эле кылып атат, бирок тура эмес закуп кылган да. Тура эмес товарды тандаган. Канча дегендер тура эмес закуптан болот биринчиден. Экинчи финансовый. Кассадан акчаны тура бөлүштүрбөгөндүктөн, закупка, арендага мисалычы адам өзүнө зарплата коет, мисалы мен өзүмө как мындай айына фиксированный суммалар болот. Бул экинчиден. Үчүнчү команда. Командада тура каждый өз ордунда туруш керек экен да. Биз деле мына 3-4 эле жыл болду баштаганыбызгачы. Биз эми коюп келип атабыз, мисалы маркетинг команданы өзүнчө кылып, сатуудагыларды өзүнчө кылып, мындай бөлүштүрүп бир адамдан болсо дагы жумушун четкий бөлүп берип, вот ушул нерселер бириккенде анан кийин рост кетет экен да. Өзүңдө да желание бешеный болуш керек экен. Мен если 1-2 жылдык опыт менен эле баштаганда, может банкрот болуп калмакмын статуста. Жанагынча акча киргизип, жанагынча ремонт киргизип, анан дагы бир нерсени айтып коеюн. Азыр рынок жестко өзгөрүп атат деп кой. Эгер биз, например, статусту кылып аткандай, мисалы икшопту кылып аткандай темп менен азыр калып кете турган болсок, келерки жыл уже кассовый разрыв башталышы мүмкүн. Жаңы нерселерди үйрөнбөсөкчү, мисалы мерчендайзинг бар, магазиндин ички дизайны бар. Мерчендайзинг бул сенин магазиндеги товарды 30% статусун өзгөртөт эгер туура мерчендайзинг болсо. Көпчүлүк бизнесмендер бар, көпчүлүк ритейлдегилер бар, жаңы баштагандар. Ошол туура эмес мерч кылгандыктан, туура эмес товарды тизгендиктен астата көбүрөөк калат. Биз именно ошол эмеде дагы үйрөндүк, окуп көрдүк. Мынагыл бул маркетинг, мындайча айтат, маркетинг бул бир эле бөлүгү, мындайча айтканда, бир эле бөлүгү. Мен мурда ошол эмен жаман көбүрөөк фокус кылат элем да, маркетинг депчи. Азыркы учурда маркетинг жакка эле көңүл бура бергенбиз, но берки жак арт калып кеткен да, башка жагычы. Менде деле мисалы азыр өзүм. Может маркетингди өтө күчтүү куруш үчүн сен артыңды өтө сонун кылып келишиң керек да. Мисалы ошол эле магазинди атайын сен азыр студия кылып, өзүнчө фонду ошондой приятный кылып, даже келгендеги адамды тосуп алганың, ошонун баары маркетинг да, мисалычы. То есть маркетинг жакшы болуш үчүн продукттун өзү. Мындайча айтканда, если чоң поток клиент келе турган болсо, ошого команда даяр болуш керек да. Келген клиент дагы мындай наразы болбой турган болуш керек экен. Биринчи орунда бул именно магазин иштеткендерге клиент биринчи орунда турат да. Клиент биринчи орунда. Биз основной клиент эмес, биз биринчи товарды биринчи орунга коюп коебуз. Же болбосо башка нерселерди биринчи орунга коюп коет экенбиз да. Наоборот, именно ошо клиент биринчи орунда турат экен. Анан кийин дальше кетет да. Алматыда, Россия, башка мамлекеттерде бизнестин полный структурасы маркетинг болуп аталат да. Полный финансы, полный бир общество маркетингке келет го. Полноценно. А бизде основной маркетинг дегенде эле телефонду ачып эле сүрөткө тартыш деген түшүнүк да. Пока азыр ошондойбуз. Мен деле ошентип ойлойм. SMM'ди коюп коесуң. Типа да, SMM'ди койсоң болду, маркетинг деген нерсе түшүнүк да. Эң жакшы маркетолог негизи именно магазиндерде ошол эме экен да. Основатель өзү болот экен да, мындайча айтканда. Да, ошону кеңирээк айтып беребиз. Мен азыр мындай нерсени пропаганда кылып баштадым да. Предприниматель өзү маркетолог болуш керек дегенчи. То есть анткени өзү баардыгын билет да. Себеби өзүнүн, сен айткандай, өзүнүн товарыңды интернеттен же болбосо контент маркетинг менен сатканды билбесең, ты всегда будешь в минусе. То есть ошол сатканды билген адам
кымбат сурайт ага мисалы. Во-вторых, биздин Кыргызстанда ошол четкий мындай мисалы 100 000 сом алып аткан болсо, 200 000 сом алып аткан болсо, ошону актап берип ишти кылып бере турган адамдар азыраак да кичинечи. Туурабы? да, өтө эле аз бизде именно медиа сферасында мындай толковый маркетолог, толковый SMM, толковый видеографтар өтө аз да. Куба, мен ачыгын айтайын. Мен жума сайын вакансия жарыялайм SMMдергечи. Жума сайын примерно биздин именно мына SMM именно мына медиа жакты карагандар жума сайын 2-3-4төн кыз келип кетет да. Бүттүк эле мындай бат результатка кызыгат, чоңураак акчаларга мындай репутация чисто өсөм дегендер өтө аз экен да. Анан сен айтып атпайсыңбы азыр? Ошол основатель магазин өзү маркетолог болуш керек депчи. Бул менин оюмча туура, анткени маркетолог супер продажник маркетолог болот го өзүчө. Анткени, например, мен өзүм ситуациямды ала турган болсом, же башкаларды болобу, ал өзү туура закупты кылат, финансыны полный түшүнөт да, магазинде эмне болуп атат, эмне болуп атат. Просто ошол жактан, маркетинг жактан бир аз обучение кылыппы, же болбосо бир аз билим алып отурган болсо, вообще мощный кетет. Анткени бизде көпчүлүк бизнесмендер, мен 50ден ашык адамдан уктум өзүм тааныштарым арасынанчы, бек кантип SMM тура алабыз. Бул банальный нерсе да өзүчү, по идее банальный нерсе да. Бирок банальный нерсе, бирок бир жагынан ошол именно алып аткан SMM болобу, видеограф алып атканда ошону туура алыш керек. Мындайча айтканда, четкий заранее задачалар берилиш керек, сен мынча мындай контент кылып беришиң керек. Эгер ошону алганды билбесе, кандай видео тарттырарын билбесе, анда уже проблема да ошол жерден башталат. Анткени SMM келет, ал түшүнбөйт бул сферада эмне кылат, өзүнүн клиентин түшүнбөйт. Тиги основатель өзүн кыла бер дейт да. Бердим сени, короче, сен жар. Мен ал жакка аралашпай эле коеюн депчи. Аралашпаган туура эмес. Именно начинающий болобу, 3-4 жылдык мына 3-4 магазини бар, 7 магазинге чейинкилер. Негизи основатель өзү иш кылыш керек. Основно именно бизнес без нас дегенди угуп калгам да. Бизнес сен жокто эле өсүш керек деген нерсе бар да. Бул сен чыгышың керек плеймеден дегенчи. Өткөндө Жандос аган бул Алматыда келгенде ошол нерсени айтты. Ал өзү айтып атат, мен азыр почти операционкадамын депчи. Болбосо Килтейген уже обороттор $1 миллион. $1 миллион, гендиректорлору бар, селам алдына HR бар, маркетинг командасы өзүнчө. Бирок ал деле операционкада да. Неге дегенде айтып атат. Сенин бизнесиң именно мынагыл ритейл бар го, магазин өтө мындай майда жумуш да. Товар бар, өтө майда жумуш, астатак бар. Ассортимент көп. Бир эле товар эмес да, мисалы даңкыйган бир товар эмес. Бир эле товар эмес. Толтура товарга бөлөсүң мисалы. Ал жакта өзүнчө мисалы статуска кирсеңер, немесе ремендер өзүнчөлүнген, парфюмдар өзүнчөлүнген, сааттар, ушундай очкилер, анан носкилер, ушинтип бөлүнүп кетет. Мындайча айтканда эме да, көп ассортимент, анан кийин мындай энергияны да ошончолук алат да. Бирок ошончолук системаны коюшуң керек экен. Мен азыр эми мындайча айтканда полноценный командага системаны эми коюп келип атам да. Биринчи бар го, өзүмөн башташым керек экен да. Сен деле өзүңөн, мен деле өзүмөн, өзүң кандай болсоң командаң да ошондой болуп кетет экен да. Азыр токтомой жок. Колдон келишинче негизи кылган ошибкалардын үстүнөн иштемей болот. Куба полноценный айтканда көп ошибкаларды кылдык. Вот ошибкаларды кылып деп атасың. Ачык айтпайсың, эмне ошибка кылдың? Ошибкаларды кылганда туура эмес. Бизде эми основной товар жактан проблема кеткен жок. Бизде финансовый жактан моменттерде ошибкалар кетти. Сен мисалы баары айтып атпадыңбы эле? Бир нерсени жаптым депчи, 1 жылдын ичинде дейчи. Вот факап. Мисалы мен именно ишоптун моментинде инвесторлор менен, мелкий инвесторлор менен көп иштешип кеткем да. Ал бергем, анан сумма чоңоюп кеткен да. Анан өзүм ойлондум да. Эртең мен мынанча инвестор турат, мелкийлар да, майда-майда, эртең магазин жабылып кетсе мен булардын акчасын кантип кайтарып берем депчи. Ушундай нерсе болду, кантип акчасын кайтарып берем? Алар канча менети менен адалдан акчасын тапкан, баягы эме кылыпчы, ошолордун эмесин кантип кайтарып берем? Анан ошол жерден тык мээге тепти да. Ошолор до конца жаап бүтүрүшүм керек. До конца болбосо да, хотя бы 80% жабышым керек депчи. Полноценный айтканда бир жылда общий 20 миллионго жакын инвестиция менен иштешкенбиз, ошонун 30% жабылып кетти да. Бирок полноценный ал убакта магазин ачылып, ай сайын хотя бы 2 миллиондон инвестиция жабылып атты да. Мен өзүм мына видеодун эсиле ошо инвесторлорум көрүп аткан болсо, булар билет. Биз баары менен Кудайга шүгүр жакшы иштештик. Бирөөсүнүн пайдасын жеген жокпуз. Акчасын да кечиктирип берген жокпуз. Мен эң чоң мынагыл жериндечи, мээмде ушундай нерсе бар болчу. Биринчи орунда ушулардын акчасын кайтарып беришим керек дегенчи. Оборотта кылыш керек эмес, главное ошолордун акчасын кайтарып бериш керек. Анан ошол нерсе арттан моундай эле сайды да, короче. Иштеш керек болду, реально мындай. Вообще тормоз бербейчи. Уже сен бүттү да мисалычы. Ачык азыр айта берсең болот да мисалы. Өзүң билбей эле канча болуп кеттир мисалычы. Мен ошол убакта билбей эле 15 миллион болуп кетиптир да. 15 миллиончу.
То есть 500 миң 500 миңди алып берип 15 миллион болуп кетти. бир моментте ошо 4-5 айдын ичинде 15 миллионду алып берипмин да, мен андай сумма алып көргөн эмесмин да. Наоборот кыласың ошондойчу, бирок андай сумма алып көргөн эмессиң, анан андай ойлондум, 15 миллион эми буларга кээ бирки адамдарга бул мелкий эле сумма. Мындай эле жеңил эле сумма да, мындай бизден күчтүүрөөк немелергечи. Мага уже ал убакта чоң эле сумма болду. Еще бир эле магазиним калган да, мындайча айтканда 2 эле магазин калган. Элестет. Азыр азыр чоң магазиндерди ачып койдук, уже обороттору стабильный болуп калды. Эми азыр алсам билинбейт да, примерно айтайын, ошондой сумма. Ошол убакта Ошол убакта именно 1,5 жыл мурун, 1 жыл мурун ал мага мындайча айтканда оборотуман 2 эсе менин магазиндеримди сатса да андай сумма чыкпайт болуп калган да. Түшүнүп атасың да, мындайча айтканда сенин өзүң состоянияң ошол убакта бир 100 миң доллар болса, сен 200 миң доллардык эмен алып алгансың да, мындайча айтканда. Эми ал инвестиция деле акчаны кайтарып беришиң керек да. Эми ал бирөө бизнесмендин шалаакылыгынан инвестор минуска кирип кетпеш керек да, туурабы? Менин шалаакылыгыман ал если минуска кирип кетсе, бул жерде мен өзүм туура эмес кылган болом да. Ошого бизнесмендер негизи 90% инвестицияда сделка мындай неуспешный болуп чыгат да. 90% бар го. Бир 100 инвестор 100 бизнесменге салса, ошонун 90% негизи бул рынокто ошондой экен да. ошону инвестиция боюнча кеңирээк айтпайлы брат. Инвестор менен кантип иштеш керек экен, мондай ставка мисалы азыр соблазн да, эң башында. Короче, акчаны тыксам, масштабка чыксам, оборот болсо, смело жаап коем деген эмемен так. Себеби мондай экен брат, азыр бир нерсени прояснить этип коеюнчу. Алат кезиң сумманычы. Мен өзүмдүн примеримде деле көрдүм да, мисалы ачык эле айтсаң. Алат кезиң сумманы. Анан аны жабыш үчүн сен эми жумушуң болбой калат да, мисалычы. Окшошпой калат. Дагы каласың да, то есть. Дагы каласың, ошондо сен айткандай 15 миллион эмес, даже андан да көбөйүп кетиши мүмкүн экен да. Бул назад пути нет болуп калат экен да, сен айткандай убагында мындай сен айткандай белиңди бууп туруп жаап салбасаң көбүч. Алып атканда жаман мындай оңой алышчы. Ала бересиң. Ала берет экенсиң да. Өзүң да пауза берип албай каласың, тормоз берип албай каласың. Вообще наоборот кызык да, берсе товар алып келесиң, сатасың, ушундай эме кете берет да. Бирок биринчи ситуация, эгер ишкер не кылыш керек экен? Биринчи бар, инвестиция менен иштешип атканда бир хотя бы 1-2 жыл стабильный эме болуш керек да. Жок дегенде бир 4 жыл, 3 жыл. Без инвестиция. Без инвестиция эле лучше өзүңдүн акчаңды салып көрүшүң керек, да, аз болсо дагы салып көрүшүң керек. Если лучше жакындарыңан алып, башка бирөөлөрдөн алып элечи, мисалы, может карыз болобу, же берип алып тургангачы. Анткени инвестиция алганда мындай болуп калат, кээ бирки бизнесмендер бар, мындай каластой кармап да кетишет. А уже акча жеңил келип калды, инвестиция келип калды, ал миллион салды дейли, примерно миллион салды, аны товарга салат, мындайча айтканда дагы калат да, акчачы дагы керек болуп калат. 1,5 миллион оборот кылды, дагы алыш керек, 2,5 миллион оборот кылам дейт да, 3 миллион кылам дейт. Вот ушинтип эле алып примерно бир 2-3 миллион болуп билинбей кетет. Анан көпчүлүгү крупный наценка менен алып алышат. Мен деле крупный наценка менен көп алгам да. Ошол убакта ошол сумма нормальный болчу, наценка бергенчи. Кээ бирки ишкерлер бар, акчаны алган акчаны туура эмес жакка кетирип салат. Машина алып коет, же болбосо бир недвижимость, бир үй алып берет, же болбосо ошол проектке полноценный салбайт, же болбосо анын системасы туруктуу эмес, командасы даяр эмес, ал инвестицияга өзү даяр эмес, мындайча айтканда. Эң биринчи ишкерлер өзү даяр болбойт экен да. Өзүң даяр болбойт, командаң даяр, магазиниң даяр эмес, полноценный айтканда бардык жак хаос. Анан инвестиция дейт. Ассаламу алейкум достор, инвестиция керек депчи, мындепчи, акча керек депчи. Арты хаос да, мындайча айтканда. Реально. Жаман туура айттыңдарчынчы. Ошол. Жашабызда экөөбүз көрүп атабыз да мисалы ошол. Мен деле ошентип алгам да. Бирок мен деле ошентип алып, бирок меники просто магазинде тартып кетти да ошол убакта. Если бир 2 ай, 3 ай оборот слабый болгондо, может минус кирип кетпек. Анан бир нерсе бул, эң главный нерсе, акчасы кайсыл жактан тапкан инвестор өзү. Адалдан тапканбы, может арамдан тапканбы, кайсыл жактан келген, может кээ биркилер бар, кредит алат да сага берип коет, ушундай адамдар бар да. Мен көрдүм да бунучу. Ушундай моменттер көрдүм. Кредит алат, анан сага банктан бир миллионду 18% менен алса, сага 50% менен берип коет да, 60% менен. Байкап калгам ушундай моментти. Инвестор биринчи адамга карайт экен да. Анан кийин сенин проектиңе карайт экен. Экинчиси стабильный иштейби, кандай оборот кылат, кандай. Көпчүлүк учурда болот атпайбы, мисалы, бизнесмендин шалаакылыгынын айынан инвестор жөнүнөн минус кирип кетип атпайбы? Туурабы? Эми бул ачык эле нерсе да. Биз мурабаха менен алабыз, мудараба менен алабыз, мисалычы, Wildberries сферасында деле, ритейл сферасында, услуга сферасында деле көпчүлүгү бизнесмендин шалаакылыгынан инвесторлор минус кирип кетет да. Бул 90-10% болушу мүмкүн. Мен примерно айтып атам да. Анткени
бизнесмен эс алып кетет, Дубайга кетип калат, мисалычы бир акча көбүрөөк чыга баштаганда клапандар ачыла баштайт, расходдор көбөйө баштайт. Колдон келсе без инвестиция чыккан бул өтө жакшы. Мен оюм ошондой. Ар ким ар кандай айтат. Инвестиция алса рост берет деген эмес, ал уже бөлөк уровеньде го дейм, мындай компанияң бир 10 жылдык, 5 жылдыктан ары болуп калгандан кийин Стабильно уже, сен командаң выстроенный, Да, маркетингиң выстроенный. маркетинг. Просто вот акча тыгыш керек масштабка ушундай буст бериш үчүн. Ошол учурда, И, кстати, вот масштаб боюнча дагычы аз эле калды да банкрот болуп кетели. Вот жанагы 10 миллионго чыккан моменттечи оборот 5 жыл эмне болду, бирок өтө чоң биз товар закуп кылганбыз. Жанагы алган акчаны мен товарга киргизгем да, 15 миллион деп атам го. Мынтип киргизип 15 миллионго Кытайга заказ кетиребиз. Примерно 12 миллиондук товар келет. 12 миллион 3 миллиондук товар, 3,5 миллиондук товар кечирээк келип калат бир ай. Кытайданчы кечирээк келип калат. Ал уже кийинки жылга алып кеткен. Складтагы товар менен бир 3,5-4 миллион, 5 миллиондук товар кийинки жылга алып кетти да. Кышкы товар, элестетип атасызбы? Кышкы товар. Чоң бир машинада, чоң эле бир спринтердин чоңу болот го. Байчы? Кымбат еще наценка, средний чек примерно 5,5 миң сомдук товарлар да, 5,5 миң бир эле товар уштугучу. Курткалар болчу, ошто ошентип калган. Ошол товарга алды, основной прибыльдин бардыгы ошо товарда алып кетти да. Обороттогу акчалар чыкты, расход, инвесторлордуку. Основной өзүмдүн прибылим ошо остатакта калып кеткен да. Магазинде көпчүлүк ушул учурда ошондой болот. Остатакта алып кетет акчаңчы. Биз ошол убакта эме болду да. Акчаны салып өрдүк. Ошондой эле келет деген нерседечи. Анан ошол опыттардын бардыгы чогулуп статус ачылып атпайбы? Азыр статустагы опыттар чогулуп жаңы проект ачылып атат да. Уже мындайча айтканда биз жылдан жылга бир косяк кылып атабыз, мынтип жылдыйга түшүп, бирок кайра эки тепкич өйдө кетип атабыз да. Заводно бирок мен ошол моменттер негизи мындай, ошол убакта жумушта көп болгондуктан, баягындай процесс болгондуктан бул нерселер уже айтылбай эле калган да. Мындай эми кандай десем, главный мен основной позициям ошол акчалар жабыш керек болгон да. Жанагы 18 миллион деп атам го, почти 18 миллиондой алынып кеткен да. Ошол акчаны жабыш керек болгон биринчи очередчи. 10 миллион, 20 миллион, 30 миллион оборот кылам деген эмес. Биринчи очеред ошону жабыш керек, экинчи очередте мындай чистый прибыль нормально болуш керек. Чистый прибыльга эле карапчы. Анан клиентский базаны карап, өзүмдүн тааныштарыман, досторуман, жакындарыман көптөрдү көрдүм да, кругтан деле. Көпчүлүгү ошол бошонуп кеткендиктен эле да. Холостой кармап кеткендиктен. Чоң сумма көрүп эле анан ушун деп постоянно ушундай боло берет деген сыяктуу да. Мен ошентип ойлоп койдум, анткени көрүп жүрөм да. Анан ошол нерселер дагы биринчиден эме болду окшойт, мага сабак болду окшойт. Эртең ушул ситуацияга түшүп калбайын депчи. Ата мен деле алып бермекмин. Чынын айтканда магазин ачыш оңой. Азыр бар го, мына Кыргызстан ичи бир 30-50 магазин ачып койгонго жөн эле кудурет жетет. Бирок аны качайт этишиң керек да, команданы кармашың керек. Мисалы да, магазин ачыш. Ачыгын эле айтайын, магазин ачыш вообще оңой. 90% иштетиш кыйын. 10% эле бул магазин ачышчы. Магазин ачканда мисалы, бир локация чыкты, алдың, ичине ремонт кылдың, товар киргиздиң да. Оңой эле нерсе да. Ал жакта маркетинг бар, финансы бар, команда бар, мисалы клиентский мерч, ички дизайн, мисалы көп жумуштар бар да. Магазин ачып коюш оңой, реально мисалы, вообще оңой. Бирок азыр бир магазинди ачып ошону кайра качайт этип кетиш кыйын да. Канча жылына Бишкекте бир 500дөн ашык магазин ачылат, ошонун 400 жөн эле жабылат да. 400-500 да, бул 99-95% магазиндер жабылат. Мен именно бизнес сферада жүрүп, только товаркада жүрөм да. Wildberriesке почти кирген жокмун. Бир аз эле бир 2-3 ай кирип көрдүм да, чувствовать эткен жокмун да, ал жак болбойт экен мага депчи. Ал жакты лучше ошо выборочниктер кылыш керек экен. Только ушул почти 4 жылдан бери ушул сферада жүрөм, ушул сферада обучениялар алып жүрөм да, ушул эмелердечи. Мисалы маркетинг жактан, HR жактан, сатуу жактан, ошол эле ритейл управление жактан обучениялар алып жүрөм, бирок ошондо деле минустарың бар да. Мындай азыр мурда кылгандарың 90% эле косяк кыла берген кезинде бүт элечи. Туура эмес кылгансың. Азыр көрүп атасың, рынок мындай ритейл сферасында магазиндер деле өтө көп бат өзгөрүп атат. Мисалы былтыр жакшы оборот кылган магазиндер быйыл уже токтоп барып атат. Неге токтоп барып атат десең, мынагы системасы күчтүү, компаниялар күчтүү, магазиндер уже рынокто алып атат. Бүт жагынан. Эртең сенин клиенттериң мисалы сен магазин иштетет, алга уже эртең менин системам күчтүүрөөк болсо,
продуктың күчтүүрөөк болсо мага келет, мага постоянно клиент болот да. Еще системаң болсо жана кризис моменттерде кассовый разрывда мындай устойчивый болуп туруп каласың, мындай көбүнчөсү ошондой жана бир кризис келгенде жок болуп кетет го немелерчи, магазиндерчи. Мисалы кассовый разрыв болгондо туй эмне кылыш керек, кандай кылыш керек, жабыш керек болот. Негизи магазиндерде деле негизи системаң реально күчтүү болсо, командаң күчтүү болсо, сен өзүң күчтүү болсоң, мындай стратегический планировкаларды койгон жактан күчтүү болсоң, позиционирование мынагыл рынокты карап жүрсөң, мисалы Россиянын рыногун, биздин рынок, Казакстан, Өзбекстан, Турция, Турцияныкы вообще бөлөк, аны кошпой эле коелу. Ошол нерселерди уже сен 3-4 жыл мурун эле көргөнсүң да. Ал нерсе по-любому бизге деле келет да. Туурабы? Рынок өзгөрүп атпайбы? Алматыда деле азыр көрсөң айтып атат да, кээ бирлер уже соода түшө башташты депчи. Мисалы 3-4 жыл мурун эле жакшы соода кылгандар азыр уже кече көрүп аттык го, ошол магазиндер уже рынокто алып атат да, жана брендтерчи. Ошол нерсеге даяр болушубуз керек да, ошондой кылып өскөнгөчү. Анан биз эми основной баягы молодежь эптеп эле бат акча болуп табыш керек, бат болуп кетиш керек. Мен деле ошенткем да. Бат 10 миллионго чыгып болуп кетиш керек депчи. 10 миллионго бир нерсени кылсаң болду, дальше 10 миллион кете берсе, ушунта барды. Да, ошондой эле болупчу. Бирок ал нерсе азыр мисалы андан уже көбүрөөк эле кылабыз да, ай сайынчы, мындай средний минимальный менчи, бирок мындайча айтканда не только главный оборотто эмес, главное түшкөн прибыль стабильность экен да. Таза түшкөн, мисалы чистыми канча түшүп атат, годовой бир жок дегенде 3-4 жыл ошондой паймен кармаш керек экен да. Мындай план койгондо мен мурда планканы кичинекей кылып эле коюп коет экенмин да. Койчу экенмин да. Өзүм эме кылып көрсөмчү, разборлордон кийин, консультациялардан кийин көп нерсени түшүндүм да. Мындай чоң пландарды коюш керек экен да. Бирок мындай окуш керек экен, изучать этиш керек экен, ошол сферада жүргөн адамдардан үйрөнүш керек экен, барбай эле тартынбай эле байке ушундай болуп атат депчи. Не кылса, ал деле айтат да, бир кеңеш айтса деле ал сен оборотуңду, мындай системаңды курганга жакшы болот. Эгер мен ошол убакта 2 жыл мурун системам күчтүү болгондо, например да, примерно системам күчтүү болгондо, жанагындай ситуациялар может болбойт болчу да. Системам күчтүү болгондо. Мен системам күчтүү болгондо, может азыр мындай гигант чоң магазиндерден мисалы, может командам уже 200-ге жетип кетмек, сотрудниктеримчи. Реально система күчтүү болгондо. Мен бар го, мисалы сен деле көрүп каласың, керек жерлерде продукт өтө сонун чыгып аткан продуктчу, бирок система слабый, ошол эле уровеньде тура берет да. Барып туруп 2-3 жылдан кийин бир гигант келет дагы, даң жарып коет ошол жердичи. Мисалы көп кой, не только ритейл сферасында эмес, магазин сферасында эмес, башка сфераларда ошо өнүкпөй калып кеткен да. Ошол эле өнүкпөй эле калып кеткен, бирок ошондой боло берсе, ушинтип эле болуп турса деп, ошону мынтип жанагындай ушун жоголуп кетпесе деп мындай. Эме да, потолок адамдачы. Да. Личный бренд темасы. Азыр мисалы ишкерлерден, именно ритейлден личный бренды поставленный, мындай номер 1-дерден сен деп эле билебиз го дейм. Андан башка эч ким эми среди бизнесменов в общем айтылса да саналуу эле да, мисалы. Ошол эле Рухсат байке, Эмир байке, Манас байкелер бар да, мисалы. Бирок биздин поколениеда мисалы акырын стабильно келаткан, жакшы поставленный личный бренд. Сен башында эмне болуп түшүндүң? Ошол личный брендти кылыш керек, делать этиш керек деп. Экинчи вопросту артынан эле. Сен кандай кылып иштештиң? Ошондочу. Мисалы кандай кылып, кандай инструменттерди колдондуң? Үчүнчүсү ошонун пайдасын кандай көрдүң деген да. Личный бренд ошо. Азыр да сен пландар айтып атпайсыңбы, личный бренд кылыш керек экен депчи. Ошону ишкерлерге түшүндүрүп айтсаң, себеби баары эле личный бренд кылгысы келип атпайбы азырчы? Көбүнүкү мындай не получается да. Вот ошол адамдарга мисалы в целом как она есть элечи. Негизи биринчи суроо боюнча кантип башталып калды деп атпайсыңбы? Эми бул мындай болду да, Куба. Мен жаңы магазин ачканда, биринчи точканы ачкандачы, ошол личный бренд кылгандарды көрөт элек да. Анан көрүп жүрүп, мындай кылууга мындай желание пайда болгон башындачы. Мен да ошентип кылып көрсөм, может өзүмдүн жолумду, путьту көрсөтүп берип, кандай место ачылып атат, кантип кылып атабыз, кандай жерден минустар болуп атат, вопростор боюнчачы. Анан башында канча 500-300 эле подписчик менен баштаганбыз. Мисалы сен экөөбүз чогуу баштадык да личный брендти, сен продюсер болуп бердиң селам бир жылдачы. Эки шоптун өзүнүн планына жеткенге чейинчи ошол жолду көрсөтүп бердик. Мисалычы кантип кылып атабыз, кандай болуп атат. Селам айтканда, мындайча айтканда, упаковка кылдык личный брендте. Өзүнүн бир позиция көрсөттүк, мындай как блогер эмес, бизнесмен, мындай жаңы жаш бизнесмен катарычы мен өзүмкүн ошондой позицияда көрсөтүп бердик го.
негизи кыйын эле экен, по идеячи. Точный планың, точный бир жете турган селиң болбосо, негизи личный брендке ошончо фокус кетет экен, ошончо энергия талап кылат, а. Канча деген артта, канча деген жумуш бар. Же болбосо биздики лайф контент эмес, профсъемкаларды кылып аттык личный брендтечи. Менин основной подписчиктерим азыркы учурда именно бизнеске кызыккандар биринчилер. Байкелерибиз бар. Анан үчүнчү бул инвесторлор. Ошол эмеде подписчиктер инвесторлор да бар. 2 жыл, 3 жыл. 3 жылдан бери личный бренд жүргүзүп атам азыркы учурда. Полноценный айтканда менин мурунку подписчиктерим, жана көрүп келгендер билет да. Кандай кылып ачылып атат, статус кандай болду, 2 шоп кандай болду, кайсыл товар менен баштадык, 15 000 сом менен башталдык деген этап бар го биздечи. 15 000 сомдон 10 000 сом менен дальше кеткен да. Мен андан кийинкилерди уже көрсөтпөй калгам эмелерди, суммаларды, кассаларды. Пайдасы өтө эле көп экен негизи. Пайдасы, биринчи пайдасы сен көп вопросторун через личный бренд чечип алат экенсиң. Вопрос дегенде, например, күчтүү сотрудниктерди алыш үчүн командагачы. Элементарно сотрудник. Да, элементарно бул сотрудниктер да, элементарно. Экинчи, мисалы, локацияларды издегенде, местоларды издегенде сен, мисалы, бир адамга айтып, бир теманычы издеткенден көрө личный брендке чыгарасың, бир жакшыраак. Мисалы, статустагы место деле ошентип чыгып калды да. Да, мен вот именно статустагы место ошентип чыккан. Азыркы алган статустан чоң проект башталып атат, буюрса ошол деле через личный бренд аркылуу келди да, ал делечи, ошо 2 точка. Влияниясы бар да. Влияниясы бар. Негизи колдон келсе, если личный брендке реально кызыгып кылам десе, мен эми мындай жаңы өсүп келаткан поколениеге айтайын, кылам десе кылыш керек. А лучше баягындай эптеп септемей болсо кылбай эле коюш керек да. Лучше жумушта эле кылыш керек да, фокустучу. Бул 2 минусу бар негизи личный брендте. Мен мындай бир минус плюстарын айта кетели личный брендтечи. Биринчи, основной фокус личный бренд болуп калбаш керек экен да. Личный брендке мындай маркетингдин багындай эмесине азгырылып кетет экенсиң да. Өзүнүн немелери бар го, инструменттери, өзүнүн туура эмес направленияга чогсоң, анда өлдүң экенсиң да. Личный брендтин немесинде жөн эле кумар болупчу. Вот ошого мен бир адамды билем. Казакстандык күчтүү бизнесмен. Вот ошонун айтканы бар да. Мага личный бренд кереги жок деген да. Мен сурагам, неге кереги жок сизге десем, мен основной фокус магазиндерде депчи. Магазиндерде стабильный, бирок системаны ушунчалык катуу койгон, ушунчалык мощный койгон. Азыр айтып атат, азыр эми личный бренд кылып келип атат. Азыр неге кылып атасыз десем, мага азыр ал жактан через мындай дүйнөдө күчтүү найымдар керек, күчтүү сотрудниктер керек. Ошол үчүн личный бренд кылып атыптыр да. Ар кимдин позициясы ар кандай экен. Пайдасы көп эле болду, купа селам айтканда, просто ошончолук энергия кетет экен личный брендкечи. Биринчиден көрсөтүп бересиң, арттан өсүп келаткан жаңы поколенияга өзүңдүн каталарыңды, өзүңдүн жолуңду. Экинчиден мен инвесторлор менен полный через личный бренд алгам. Жаңы ситуацияларды айтып кетпейсиң, кандай немелер болду мисалы? Вот личный брендтен мен баягы 2 жыл уже көрсөтүп, 3 жыл көрсөтүп жүрүп, мындай өзүм деле мындай основной жашоодо болгон нерсени каканаяс эле көрсөтүп берип, мындай жасалма кылбай эле көрсөтүп бергендиктен менде ушундай момент болгон. 2 жыл болуп калды. Бир момент айтпайын. Кореядан бир байке бар. Атын айтпай эле коеюн. Мен аны көргөн эмесмин, ал мени көргөн эмес. Бек инвестиция салыш керек болуп атат. Аны айттым, Кыргызстандан тааныштарыңыз барбы, жолугайлы, сиз менен жолугайлы десем, жок, акчаңды которуп коюн, сен мага договорду онлайн форматта жөнөт депчи. Мен шокмун да, биринчи жолу ошондой ситуация болгон. Мени тааныбайт, мени көрүп жүрөт, бирок мен аны тааныбайм да. Ал мени тааныйт. Жашоодо бир жолу көрүшкөн эмеспиз. Көрүшкөн эмеспиз, ал до сих пор Кореяда азыркы учурдачы. Вот бир момент ушундай болгон. Экинчи момент тоже Кыргызстандан да бирөө, ал менен уже ЗЛК жабылган, Кореядагы байке менчи. Кыргызстандан деле ошондой бир бизнесмен экен. Товар менен иштейт экен. Мен аны көргөн эмесмин, бирок кийин сураштырып уктум да. Ал деле чалды, вот ушунча акча бар. Мбанк жөнөтүп кой, так акчаны салып койду. Миллион. Ан үчүнчү ситуация тоже ушундай эле болду. Ал менен деле жолуккан эмеспиз, көргөн эмеспиз, акчаны которуп койгон да. Договорду онлайн форматта жөнөткөм. Вот ушундай моменттер болду личный. Доверие, да, мындайча айтканда, доверие мощный да. Кызыгат жанагылар, ишенет, көрүп жүргөн меничи, эмне кылып атам, кандай нерсе менен алектенип атам. Мындай ачык көрсөтүп бергендиктен адамдар ишенди окшойт ошол жагынанчы. Эми азыр личный брендте көрүп атасың го. Кээ бирлер инфо-цыгандар өтө көп рыноктачы. Мындай мошенниктер көп. Мындай честный алып барыш кыйын да. Колдон келишинче көрсөтүп бергенге аракет кылам. Эми основной азыркы учурда менде биринчи очередте личный бренд эмес, биринчи очередте мына вот стабильный жумуш кылыш да. Проекттерди лучше ошол жактын майын чыгарып, 2 колду түрүп эле иштей турган моментта азырчы. Бирок личный брендте да стабильный кылып кетиш керек. Стабильный.
личный брендтин өтө көп жактан пайдасы бар. Мисалы, вот ошол эле окружение. Мен мына Казакстанда көп тааныштар менен через личный бренд аркылуу таанышкам. Азыркы кече биз кыдырдык го. Андан да башка мисалы казакстандык бизнесмендер бар. Алар бири-бирибизди көрүп турабыз. Алар кандай инструменттерди колдонуп атат. Алар менден сурап турат. Мен основной алардан көбүрөөк сурайм да. Ошол эле жаңы баштаган поколенияда мисалы пекпайке дейт мындай мисалы иним кандай болуп атат, мына жерде мындай кылыш керек болуп атат. Сен уже 2-3 жылдан бери опытың бар го. Ошолор боюнча бөлүшүп, менден да күчтүүлөр бар да Бишкектечи. Менден да күчтүү ритейлде иштегендер бар. Алар личный бренд кылгысы келет, бирок кантип башташты билбейт да. Биз ошол нерсени айтып коеюн, эгер кантип башташ керек болуп аткан болсо, туура башташ керек экен да өзүчө. Позиционирование мындай примерно алдыңкы этаптарды биринчи туура коюш керек экен да. А то чыга калып эле ар нерсени сүйлөсөң да уже бул хаос болуп кетет экен да. Анан ошол биз Куба менен иш баштаганбыз. Ушул видео аркылуу айтып кетейин. Биз негизи канча подписчикпен баштадык элек? 1000ге жетишмеш. 1000ге жетиш эмес да, примерно 14 000ге чейин чыктык. Биздин видеолор жакшы чыкты. Главный максат эми ал жерде эме болчу. Ради подписчик эмес болчу да. Ради чисто живой, конкретный аудитория керек болчу да. И ошол жолду көрсөтүп бериш керек болгон да. Куба менен баштаганбыз, бизде полный жакшы бүткөн. 1 жыл иштештик, именно 1 жыл иштештик. Полноценный пландар жабылды, полноценный өзүбүздүн койгон эмеге жеттик. Куба өзүнкүн алды, мен өзүмкүн алдым. Мындайча айтканда бири-бирибизге разыбыз. Азыр полноценный иштешип атабыз да, мындай. Экөөбүз иштештик го. Мен ага чейин деле личный брендте 1 адам менен 2 адам менен иштешип көргөм, бирок мындайча айтканда бул ушул нерсени айтып коюш керек. Адамдын баягы личный брендинде карап оценка бербеш керек да. Кээ бир адамдар болуп калат. Мен азыр ишене бербейм мына медиа сферасына чыккандардын көбүнөчү. Өзүм ишене бербейм, бирок мен өзүм деле мындай медиа сферада жүрөм го. Көпчүлүгүнүн Инстаграмдан укмуш көрүнөт, бирок арты бок да. Артын өзү болгон, келип эле каякта бир чындыктарды айтып эле, бир нерселерди айтып, лям-плямдарды айтып элечи. Ошондой да, короче, мындай баштан өттү просто. 10 обучение алсаң, ошонун бир 3-4 эффективный болот экен да. 5-10 алсаң, бир ошонун 2-3 эффективный болот экен. Анан ошо туура продюсер тамдаганда да туурасын тамдаш керек экен. Көп адамдардан сураш керек экен. Мисалы маркетологдор менен иштешкенде деле буга чейин кейстерин көрүш керек экен. Анан бай Инстаграмдын укмуш сүйлөп койсо эле аны укмуш элестетпейчи. Мындай биринчи очередь бул системный экен да, баягы немис деп коет го. Ошондой иш кылсаң да реально ишениш керек да. Мен дагы айтып коеюн, азыр көрүп аткандар болсо, мисалы мен мен жашоомдогу өтө ключевой адамдардын бири да. Мен бизнестин бысын тааныш эмесмин. Могу медиа чөрөсү ушул чөрөгө кирип, мисалы, Бектен кийин мен өтө күчтүү адамдар менен иштештим. Ошол нерсеге дагы мына Бек себепкер да. Мен ачык эле өзүнө деле айтам, мисалы, тепкич менен өткөсүң да. Кадимкидейчи, мындай мага кадимкидей ушул бизнес чөрөсүнө, медиа чөрөсүнө азыркы алган опытыма чоң бир көпүрө болуп берди да. Өзүңдү да тааныйм, мисалы. Өтө честный адамсың. Просто эмнени айткым келип атат? Туурадан менен иштешкенди да билиш керек экен да. Туурадан менен. Себеби ортодон мен мисалы көп адам менен иштештим да. Сенин работаңды мындай оценка кылбайт да. Мындай эле көрүп коет же болбосо радуга чие берет. Радуганын чийсең мисалы барсаң аякта эч нерсе жок да. Вот ошондой. Реальностька туура келбей калат. Реальностька туура келбей калат да. Ошон үчүн айта кетейин, туурадан менен иштешкенге аракет кылыш керек да. Ошо бир эле адам жетиштүү экен да негизи мындай. Сен жашооңду өзгөртүп, видениеңди өзгөртүп, мисалы. Бек өзү билбеши мүмкүн, бирок мен Бектен өтө көп нерсени үйрөнгөм. Жанында жүрүп, чоң обученияларга түшүп калган учуру, мисалы. Всегда уважением отношусь Беккечи. Вот ошон үчүн ушул выпускту тартып атабыз. Дагы эмне кайрылчу нерсең барбы? Ушу мен жыйынтыктайлы. В целом аябай информативный, полезный выпуск болду деп эсептейм. Себеби бuyakta аябай көп нерселер айтылды да. Көп нерселер айтылды. Именно вот ритейл сферасында магазин иштеткен эмелерге мен оюмча жакшы болот го дейм. Акыркы конец кылып коеюн. Жаңы өсүп келаткан поколенияга биринчиден максимально ушул сферада окуш керек, үйрөнүш керек экен. Мен азыр деле окуп, үйрөнүп, мисалы өзүмөн күчтүүлөрдөнчө биринчи очередь. Если магазин жокпу, лучше ошол адамдан иштеп көрүп. Мен бул 3 жыл мурун айткам, өзүм 3 жыл мурун ошол нерсени кылгам. Вот ошол нерсе негизи 80% инструмент бирдей эле сел бизнестердикичи. Жаңы баштагандар болсо, кылып аткандар болсо, действующий бизнесмендер болсо, именно ошол 3-4 магазинби, 2-3 магазинби, может жаңы ачып атабы. Вот именно ушул сферадагы ушул адамдардан консультация алып, может обучениясын алып, обучение алганда да туура алыш керек экен да.
ошол нерсени карап, Казакстанданбы, Өзбекстанданбы, может Москвадан аласыңарбы, именно ошол ритейл сферасында, может маркетинг сферасында, именно ошол сферада иш кылган болсоң, ошол сферадан адамдан обучение алыш керек экен. Анан мындай Кудай менен постоянно тыгыз болуш керек экен, эмең ниетиң түз болсо, бере берет экен да. Может бир жерден туура эмес нерселерди кыласың, бирок ошол нерсени оңдогонго аракет кылат экенсиң да. Азыркы учурда ритейл сферасында ушундой болуп атат го. Баардыгы эле бири-бирине окшош да. Ошого окшошпош үчүн мээдеги мындай планкалар чоң болуш керек экен да. Мен ошентип ойлоп койдум. Мен эгер 18-19 жашта болсом, ошондо деле ушул нерселерди кылмакмын да. Может көбүрөөк окумакмын, көбүрөөк обучение алмакмын, өзүмө көбүрөөк инвестиция кылмактырмын, может лучше машина сатып алгандан көрө, бир БХ, СХ же болбосо эме алгандан көрө, бер салгандан көрө, лучше ошол акчаны туура направлениядагы адамдардан, өзүң сфераңдагы адамдардан консультация алып, өтө чоң сумма деле эмес, мындай өзүңө мындай жете турган суммада обученияларды алсаң, менде болду өзүмдүн 3x 4xга чейин мындай эме бергенчи, рост бергенчи. Мен чисто айтайын, мындай анализ и обучениялар болду, и опыт. Бишкекте да көп байкелерибиз бар, мисалы, бизнес сферасында жүргөн, ошолордон да жакшы опыттарды алдык. Мен өзүм тренерлерим, буга чейин Максат Канабаев, Манас байкелерден. Бизде да жакшы эмелер бар да, азыр жакшы чыгып келаткан поколениядагы брендтер бар. Буюрса, токтобойлу. Токтобойлу, главное, ниетибизди түз коюп эле, шашпай, бирок скоростьти коюп иш кылыш керек да. Ошондо. От души, Бексан Канаев. Алла разы болсун. Өтө сонун маек болду. Сонун нерселерди сүйлөп бердиң. Ар кимге эле бере бербейсиң негизи сен, Консумия жок да бизде интервью. Эми буюрса